Бүгінгі күнде мана мешіттерге барғанда көріп отырмыз. Біздің Қырғызстаннан келген санымызға қарағанда біз 7 миллион халықтан келген адамдар башқа мемлекеттерден көпчілік келіп жатыр. Бірақ қане ошо әрбір келгеніміз ушул жерде бір ғана эле умра кылдым деп эмелбестен умранын ажынын кабыл болгон аламаттарын эң негизги белгилери адам келгенден кийин өзгөрүш керек. Тамеки тартканың тамеки тартпай, насыбай чеккенің насыбайыңды таштап, тараздан алдаған адам таразын таштап, қалп айтпастан, гыйбат кылбастан, айрыкча бүгүн мына соцсет деген тармакта бул деле Кудай Таалам берген ниматы. Өткөндө бир устаз айтат, эгер биздин колубуздагы уюлдук телефондор, айфондор, самсунгтар, башкалар, WhatsApp деген, Twitter деген, Facebook деген бул мүмкүнчүлүктөр бизди сахабалардын колунда болгондо жер бетинде bir үй калбастан ала динди жеткизмек дейт. Биз минип жүргөн машинелер, мерседестер, джиптер, биз минген поездар, биз минген самолеттор, биз минген кемелер сахабалардын убагында болгон эмес. Ошого карабастан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хаджатыл вадада 120 миң сахаба болгон болсо, мана Мадинада болгон 10 миңинин гана сөөгү бар. 100 миң кайда десең, ошо аманатты динди ааламга жеткизем деп бардыгы жер жүзүндө өтүп кеткен. Ошондон бизде кээде жеке өзүбүз үчүн эмес, жеке өзүбүз жашаш үчүн эмес, башкаларды жашатуу үчүн, жеке өзүбүз бактылуу бололу дебестен, башкаларга бактылуулук жолун көрсөтүү үчүн жашаганды Аллах Таала баарыбызга насип этсин.